Сиздердин назарыңыздарда Кубан Сапаралиевдин «Кара кыздын бактысы» аттуу повестинин 8 бөлүмү. Окуп аудиолоштурган Жылдыз Турсунбаевна. Райборборду аралап барган соң Керимдин нускоосу боюнча оңго, кайра солго бурулуп, айыл четине, тоо түбүнө жеткендеринде жол боюнда турган жалпак тамдын алдына токтошту. Кагжыраган жыгач эшикти ачып ичкери киришип, шыбынан жамгыр суусу киргендиктен полу чирий баштаган дализинен аттап-буттап өтүшүп, короону караган терезесинен жарык түшүп турган чоң бөлмөгө токтошуп, качандыр бир кызыл сыр менен сырдалган, үстүн калың чаң баскан полун нымдуу чүпүрөк менен сүртүп жиберишип, дасторкон жазышып, ала келгендерин жайнатышып, арбактарга арнап Куран окушту. Батак кылып, дасторкондон даам сызышкан соң, Керим терең улутунуп алып сөзүн баштады. Бул үйдү менин чоң атамдын атасы, ошондо бабам болуп калабы, курган экен. Мобул пол менен терезелерди атам жаңырткан. Мен ушул үйдө төрөлүп өсүп, ушул үйдө бактылуу да, бактысыз дагы болгом. Бактылуу болгонум ушул тамда апаңар сүйүнгө баш кошуп, силерди көргөм, очор бачар болгом. Бактысыз болгонум кайра эле ушул үйдө кара кырсык басып, андан айрылып калгам. Сүйүн байкушум атына жараша дайыма сүйүнүп, маанайы дайыма жаркып турган татына жан эле. Мен анын жанында периштенин жанындагы маймыл сымал болуп калчумун. Ошого жараша мен аны аябай кызганчу элем. Бирөө ага карап жылмайса же ал бирөөнү караса заманам куурулуп, жаным жай таппай калчу. Ошондон улам мен аны балдар чоңойгуча эч жерден иштеткен да, эч жака чыгарган да жокмун. Балдар чоңое түшкөндө баягы эле жетишпеген көй турмуштун айынан ага иштөөгө туура келип, паралап жатып бухгалтерлик кесиби боюнча акимчиликке жумушка орноштурдум. Жакшы эле иштеп жүргөнсүдө. Бирок менин кызганычым ал иштегенден баштап күчөй баштады. Кичине эле кечиксе шекшинип акимчиликке жетип барам. Ызы чуу салам. Үйгө келип жаңжал чыгарам. Ошентип жүрүп ага колум да тие баштады. Бирөөдөн кичине эле шекшинсем уруп жатып калчу болдум. Өлбөгөн жандын өп-чап жашоосу ошентип өтүп жатты. Мындай карасак жакшы эле жашап жаткандайбыз. Колдо бирин экин мал бар, жер иштетебиз. Сүйүндүн айлыгы бар дегендей. Татынакай бир уул, бир кызыбыз чоңоюп келатат. Бир гана ошол бактылуу жашообузга менин кызганчаактыгым менен ичкеним каскак болуп туруп калды. Ичсем кызганам, кызгансам ичем. Бул экөө эгиз козу сымал менде чогуу жүрүшөт. Өтө эле катуу кетип калганымды өзүм деле билем. Бирок ал ит оорум кармаганда өзүмдү өзүм билбей калам. Кара басып бир күнү бейиши болгур сүйүн көпкө кечикти. Мен ал күнү ичкен эмес болчумун. Бирок ал кечиккен сайын жиним кармап үйгө кирип чыга бердим. Бир кезде чыдай албай акимчиликти карай жөнөдүм. Кызганыч оорусу ушундай чымынды пил кылып көргөзүп, ар кандай шектүү ойлоруңду чын кылып ага ишендирип салат. Жолдо ката камокко кирип 200 граммды бир бастырдым. Жетип эле кармап алчудай болуп катуу барганым менен акимчиликке жакындаганда акырындап анын терезелерине көз жүгүрттүм. Бир дагы терезеде жарык жок. Шегим ого бетер күчөдү. Сүйүнгө мен акимчиликтин алдынан жолуктум. Ал мени көрүп коркуп кетти. Бирок акимчиликке кирбөөмдү өтүнүп жалбарды. Мындан улам кызганычым андан бетер өстү. Демек ал жакта мунун ойношу бар деп ойлодум. Акимчиликке жулунуп кирип барып, аким менен беттеше түштүм. Орто жаштардагы толук киши болчу. Басып эле жыгылып, балжа-булжа кылып сабап жибердим. Артымдан келип асылып ажыратканга аракет кылган сүйүндү кошо сабадым. Жүгүрүп келген кароолчу менен акимдин айдоочусу болбогондо бул иш эмне менен аяктайт эле билбейм. Үчөөлөп кармашып милиция чакыртып салып беришти. 2 күн жатканымдан кийин
бети башы көгөргөн аким айкөл киши белем арызын алып мени камактан чыгартып жиберди. Азыр ойлоп көрүп, мендей кесепти ошондо бекер эле бошоттуруптур дейм. 1-2 жыл отурсам сабак болот беле, сүйүн дагы аман калат беле. Ал жакшылыкты түшүнбөй чыгып келгенден кийин дагы сүйүндү каарыганымды койбодум. Мына ойношуң сага боор ооруп мени чыгарып жиберди. Андай мамилеңер болбосо мен балээни чыгарат беле деп каарый бердим. Бирок бул менин жиндилигиме сүйүн көнүп калган. Көтөрүп коймок. Баарынан дагы ага катуу тийгени элге Керим аялын аким менен кармап алыптыр деген чын калпы бышыкталбаган ушактын тарап кеткени болду. Бул сөз ага аябай катуу тийип, көчөгө баса албай калыптыр. Бир жагынан менин муштумумдан калган көгү кетпей, жумушка чыга албай чүнчүп, актыгын эч кимге далилдей албаптыр. Ал аз келгенсип камактан чыгып келген мен жанагынтип зордук көрсөтүп, жандан кечип кетүүсүнө шарт түзүптүрмүн. Ошентип, бул үчүн эч кимди күнөөлөбөгүлө деген уй тилинде кат жазып, ушул эле үйдөн кулач жипке муунуп алды. Сүйүндүн эч кандай күнөөсү, бузулган жагы жок болчу. Аны менин кызганычым менен элдин ушагы өлтүргөн. Аны мен кийин түшүнгөнүм менен аябай кеч болуп калган. Топурак салганы келген аким менин далыма колун коюп, баламай, сүйүндүн эч кандай күнөөсү жок эле. Сенин кызганычыңдын айынан көз жумду ал. Аны мен өз кызымдай эле көрчү элем. Анан кантип ага көз артат элем. Анын убалына сен калдың дегени кулагымда дагы эле жаңырыктап турат. Ошол зулумдугумдун салакасы кийин мени бул өз туулуп өскөн айылымда жашоого жол бербей, баягы аким менен кармалган аялдын балдары да деп алигиче Ая менен Бекболотко жаман сөз тийип жатат. Ушул экөөндө эмне күнөө? Бардыгына мен күнөөлүмүн деп Керим бир далайга башын жерге сала, бир чекитти тиктеп, бир топко отуруп, анан үнүн көтөрүп чыйралган тейде сөзүн улантты. Муну мен силерге эмне үчүн айтып жатам? Жаңы турмушка аттанарда силерге сабак болсун дегеним. Анан жанын кыюуга мажбур болгон апаңардын актыгын, анын ал аргасыздыгы жугуштуу эместигин, тукум куубастыгын айтып, тастыктап коеюн дегеним. Эгер сүйүн ак болбогонунда жан кыймак да эмес. Андай арам ойлуулугу болсо, 2 баланы мага таштап баса бермек деп ойлойм. Анын ыпыластыкты кабыл албаган жан дүйнөсү калп каралоону көтөрө алган жок деп билем. Бул үчүн мен о дүйнөдө жараткандын алдында жооп берерим бышык. Аянын денеси солкулдап, көзүнөн жылжып жаш агып жатты. Аркыт аны сооруткон тейде ийинине колун койду. Бүт өмүрүн аңтар теңтер кылган жаңылыштыгы менен көп жылдар бою ичке каткан өкүнүчүн айтып жеңилдемек тургай кайра көңүл көйү оорулошкон Керим үңүрөйү жер тиктеген бойдон бир далайга унчукпай отуруп, анан бир күрсүнүп алып кайра сөзүн баштады. Атабыз бизди эмнеге бул жакка алып келди деп эртеден бери таң калып жатсаңар керек. Мен көп кылымдык сырды өзүмө сактап жүргөн кишимин. Бул аябай оор жүк. Аны көрүнгөн эле киши көтөрө албайт. Мага дагы аябай кыйын болду. Көп бактысыздыктарымдын себепкери да ушул болдубу деп кетем кээде. Эми сөздү табышмактантпай, сырды акырындан чубай баштайын. Балким уккан чыгарсыңар, балким укпагансыңар. Эл оозунда Агайша хандын эгиз таажысы бар. Алардын бирөөнө ээ болгон киши хан болот. Ал эми бири-биринен адашып кеткен ошол 2 таажы бириксе, эли журтка эбегейсиз жакшылыктар келет деген кеп бар. Уккан эмессиңерби? Уккам, деди Аркыт жандана түшүп. Агайша жомоктогу эмес, тарыхтагы хан да. Туура. Агайша хан 15-кылымдын башындагы Чыңгыз хандын урпактарынан бийликти тартып алган кыргыздын 1-чи ханы. Анын заманында кой үстүнө торгой жумурткалаган бейпил жашоо орнойт.
Агайша өзү баатыр мүнөз, адилеттикти сүйгөн, элге камкор падыша болуптур. Анын 10 аялы болсо да, байбичесинен эгиз туулган бир Карача аттуу уулу жана Агача аттуу кызы болгон экен. Экөөнү бапестеп багып, өзүнүн бийлигине эр жүрөк уулун мураскор, эс акылдуу кызын ага кеңешчиликке даярдап жүрөт. Кызына күмүштөн таажы, уулуна болсо алтындан таажы жасатат. Экөөнүн алтын менен күмүштөн жасалган эле айырмачылыгы болбосо, бир калыпка куюлгандай көлөмдө, бир кебетеде келишип, боорундагы чийимдери да окшош болушат. Ошентип, атасынын көзү тирүүсүндө Карача эрдик менен эр коргоп, Агача акыл менен өлкө байгерчилигин өркүндөтүп өздөрүн көргөзүшөт. Балдарынын мамлекет жүгүн өзүндөй эле көтөрүп, алга карай жүргүзө баштагандарына көңүлү толуп, санаасы тынып, бул дүйнөдөн аттанып кетеринде уулун чакырып алып, мындай керес калтырат: эч качан Агача экөөңөр ажырашпагыла. Сенде мамлекеттин күчү, элдин эрки болсо, Агачада элибиздин акыл эси бар. Аны мен турмушка узатып үлгүрбөй калдым. Ал милдет эми сага жүктөлдү. Агачадай сулуу жана акылдуу кыздар элибиздин негизги байлыгы, кут берекеси. Андыктан аны эч качан сыртка турмушка чыгарба. Өзүңдө эркек бир тууган жок. Ошон үчүн колдон келсе өзүңдүн баатыр чоролоруңдун бирине башын байлап, аны өзүңө бир тууган кылып ал. Ошондо сен күчтүү, айбаттуу жана эс акылдуу болосуң. Эгер эле Агачаны сыртка турмушка берүүгө мажбур болуп баратсаң, анын себине күмүш таажысын кошуп бербе. Агача экөөңөр ажырашууга аргасыз болсоңор да, алтын таажы менен күмүш таажыны ажыратпагыла. Алар ажырашты дегиче элден, бүт мамлекеттен ынтымак менен биримдик кетет. Өлкөң бытыранды болуп жок болот. Анткени бул эки таажыга элдин бейкутчулугу менен жыргалын кармаган бир чоң дуба окулган. Таажылар дубаны, дуба эл ынтымагын, баардык жакшылыктарын кармап турат. Ошон үчүн Агачаны эч качан сыртка турмушка бербе. Берсең да күмүш таажыны сеп катары бербе, деп дагы бир жолу катуу эскертип, көп өтпөй бул дүйнөдөн көчүп кетет. Ошентип күндөр өтөт. Атасынын керезин эсине бекем түйгөн Карача түгөйүнө элинен жуп издейт. Атасы үлгүрбөй кеткен милдетти эртерээк аткарып, Агачага анын күмүш таажысына катылган элдин акыл эсин, ынтымагын сактап калгысы келет. Бирок жакын чоролорунун эч кимиси Агачага жакпайт. Көзүнө карабай алып берип койгудай, же ал кыз жөн кыз болсо бир жөн. Кантсе да ал ханыша да эч кимди теңсинбей, өзүнө тете жар издеп туруп алат. Айтор Агачанын турмушка аттануусу ушинтип кечеңдеп жатканда, коңшу хан ага жуучуларын жиберет. Кызды сураганга бер дегендей, башы ачык Агачаны бербей койсо, ортодогу ынтымакка доо кетип, өлкө аралык карым-катнашка салакасы тиймек. Андыктан эл кызыкчылыгы үчүн алар менен кудалашмак болушат. Ошондо жуучулар ханынын дагы бир талабы сеп катары күмүш таажыны берүүлөрү керек экенин айтышат. Карача күмүш таажыны берүүдөн баш тартат. Агача буга түшүнбөй калганында Карача бул атасынын керези экенин айтат. Бирок Агача буга ишене бербей, муну түгөйүнүн ач көздүгү катары баалайт. Коңшу хан кайра жуучуларын жиберип, эгер Агачага күмүш таажыны кошуп бербесе, кызды дагы албай турганын айттырат. Карача өзүнүкүн бербей, күмүш таажы эч качан берилбестигин билдирет. Ошентип, коңшулар таажыны сураганын койбой, Карача өзүнүкүнөн кайтпаганынан койбой жатып, ортодон от чыгып, мамлекет аралык ынтымакка доо кетет. Аскери биринчи кагылышуулар болуп, адамдардын алгачкы курмандыктары чыгат. Көшөргөн Карачага түшүнбөгөн эл, сураганы бир темир экен, берип эле койбойбу, деп нааразы боло баштайт. Мындай нааразылык
Агачада да болгондуктан ал эки өлкө ортосунда согуш оту тутанганы калганында күмүш тажыны алып коңшу хандыкка качып кетет. Ошентип Агачаны уулуна алып берген. Эки тажыны ажыратса кошуна хандыкта ынтымак ыдырап, кут кетерин, биримдик болбосун бакшыларынан уккан кошуна хан максатына жетет. Ошондон баштап Карачадай ханы бар бул Кыргыз өлкөсүндө тынч күндөр болбойт. Согуш менен көтөрүлүштүн очогуна айланып, күндөн күнгө алсырай берет. Сырткы жогу оңой эле колтук ачып, акыры мамлекеттин байрагы кулайт. Карача хан эки уулун жана алтын тажын алып качып чыгат. Кайсы бир тоолордун арасына барып, баш калкалап кайрадан баш көтөрүп күчтөнүшкө дал бастайт. Анысы бир далай убакытка ийгилик алып келип, мурункудай күч кубаттуу мамлекет кура албаса да чакан өлкө түптөйт. Бирок азыркыдай эле ким алтын тажыга ээ болсо, бийлик ошого ойт деген түшүнүктү хандын жан жөкөрлөрү Карачанын бир уулунун мээсине сиңиргендиктен ал тажыга убактылуу ээлик кылып турган экинчи бир тууганына кол салып, аны өлтүрүп, ал тургай атасына коркунуч туудурганда Карача аны өз колу менен атып өлтүрөт. Ошентип эки баласынан тең айрылса да Карачанын бир небереси калат. Бул учурда анын мамлекеттин туш тараптан күчтүү жоолор каптап келаткан болот. Карача ошол тестиер небересине алтын тажыны карматып, бул касиеттүү тажы колунда турганда байып да кетпесин, жакырчылыктан өлүп дагы калбасын түшүндүрүп, качан гана аны түгөйү күмүш тажыга кошкондо гана жергебизде ынтымак, ырыс-кешик, кут береке орноп, жакшылык болоорун түшүндүрүп, ошого аракет кылуусун тапшырып, эгер ал колунан келбей калса, бул тажыны өз баласына ушул тапшырмасы менен кошо өткөрүп берүүсү керек экенин буйрат да, селсаякча кийиндирип, эки тажыны кошкуча тукумуң эки болбосун, экөө болсо да бири кыз болсун, байыба дагы жакырланба, орточо өмүр сүр деген каргыш сыяктуу батасын берип, татаал жолго салып жиберип, өзү калган каткан аскери менен теңдешсиз жоого аттанып, эрдик менен курман болот. Карачанын небересине тукум экөө болбосун деп берген батасы, эгер алтын тажы эки бир туугандын колуна тийсе, кызганып, бирин бири жаздым кылат дегени экен. Ал эми байыба да жакырланба дагы дегени, эгер урпагы байыса көп кетип, тажыны башына кондура коем деп башынан ажырайт. Эгер урпагы өтө эле жакыр болсо, анда да алтын тажыны сата коем деп дагы да жанынан ажырайт дегени экен. Ошондон бери 5-6 кылымдай убакыт өтүп, алтын тажы жалгыздап туулма Карача хандын урпактарында атадан балага колмо-кол өтүп келатат. Ушул убакыттын ичинде алар бул алтын тажынын айынан кандай кыйынчылыктарды, жамандык жакшылыктарды көрүп, түрдүү азгырыктарга кабылса да, жоготушпаганы менен аны күмүш түгөйүнө кошо албай келатышат. Бул тажы менин колума тийгенде сол кулдаган 20 гана жаштагы жигит болчумун. Менден мурун эле атам чоң атамдан өткөрүп алганда, ал ушул үйдө катылып жатыптыр. Андан мурда деле ушул жерде болсо керек. Анткени бул үйдү бабам куруптур. Ошондо бир кылымдай ушул жерде жаткан болот да, эми анын ордун алмаштыра турган кез келди. Мен көптөн бери, тагыраак айтсам, элибиз эгемендикке жеткенден бери алтын тажыны мамлекетке өткөрүп берсемби деп жүргөм. Анткени алтын тажы минтип жата берсе, түгөйү күмүш тажы эч качан табылгыдай эмес. Жалгыз мен эле эмес, бүт мамлекет издесе оңой табылат да, туурабы? Ошентүү менен Карача хан бабабыздын урпактары өз милдетибизди элге өткөрүп берип, оор жүктөн кутулуп, алтынды кайтарган ажыдаардай болбой адамча жашасак дейбиз. Бекболот бул тууралуу билбейт.
Анткени ал имараң эс тартып келатат. Ага алтын таажы тууралуу айтуунун да кажети жок го дейм. Анткени аны мамлекетке өткөрүп берип жатпаймынбы? Ал эми Аркыт сага бул сырды ачып жатканымдын себеби тектүү жерден чыгып, байлыкка да, бийликке дагы жини ток болуп калганың көрүнүп турат. Алтын таажыны алдым жуттумдарга алдатып жибербей, мамлекетке өткөрүп бергенге чоң жардамың тиерине ишенип турам. Анын үстүнө сен бизге жат деле болбой калдың. Буюрса кызым Ая экөөңөрдүн куттуу тоюңар өткөнү турат. Бул иш аткарылса, алтын таажыны кылымдар бою сактап келген ата бабамдын арбактары колдоп бактылуу болосуңар. Керим унчукпай калды. Дагы эмнени айтпай калдым деген тейде ойлонуп отуруп, анын кыраатын келтире дагы бир жолу ата бабаларынын арбагына багыштап Куран окуду. Анан жомок уккансып, ишенип ишенбей отурган Аркыт менен Аяга азыр келем деп сыртка чыгып кетти. 2 жаш азыр атасы алтын таажыны көтөрүп кирип келчүдөй болуп, элейип сыртты карап үн сөзсүз туруп калышты. Аздан кийин Керим 2 күрөк, балта, мык сууругуч сыяктуу шаймандарды алып келди. Көптөн бери короодо катылып жата берип, аларды дат басып кетиптир. Дасторконду жыйначы, деди ал. Аздан соң Керим балта жана мык сууругучтун жардамы менен бөлмөнүн полунун көп бөлүгүн сууруп жиберип, күрөктүн бирөөсүн колго алып, тактайы алынган үйдүн ортосуна түшүп, жерди казып кирди. Экинчи күрөктү Аркыт алып жардамдаша баштады. Ая өзү туулу чоңойгон чалдыбары чыккан эски үйдүн кагжыраган тактайларынын алдындагы жерге жомоктогу алтын таажы катылганына ишене албай турду. Аркыт азыр эле жарк этип, алтын таажы ыргып кетчүдөй болуп, андай деле кыртышы катуу эмес жерди эти-эти казып жатты. Керим болсо картөшкө сактачу жер төлө казып жаткансып, кара терге түшө тартынбай иштөөдө. Албеттүү делген Аркыт бел курчоосуна чейин тереңдикке киргенде, эми эти-эттеп казышыбыз керек, сен чыга тур, деди Керим. Азыраак иштегенден кийин Керим эңкейе түшүп, бир топко чейин көрүнбөй калды. Кыязы колу менен тырмалап казып жатты окшойт. Бир кезде шатыраган үн чыкты. Ая менен Аркыттын денелери дүрүлдөгөнү менен селейип ордуларында катышты. Керим өйдө туруп, 2 жакты шектүү түрдө карап алып, Аркытка колун сунуп, ал кош колдой кармап тартканда жеңил гана суурулуп пол кырына чыга келди. Анын экинчи колунда салафан кагаздын тоголок орому бар болчу. Аны Аяга кармата салып, сыртка чыга түшкөн топурактарды ордуна шилеп, Аркыт экөөлөп заматта пол тактайларын ордуна кынай салышты. Керим Аянын колундагы бир топ салмактуу салафан оромун акырын алып жерге коюп, салафанды шытыратып ача баштады. Ушул ирмемдерде демдерин ичтерине каткан 2 жаштын каректери токтоп, көздөрү ирмелбей калды. Сыртка күүгүм кирип, жалгыз терезелүү бөлмө ичи караңгылашып калган. Бир кезде Керим терезеде калган алсыз жарыкка кызгылтым тарта чагылышкан тоголок көлөмдөгү нерсени алып чыгып, колу менен сылагылай берип, чаңын үйлөгүлөп өйдө көтөрдү. Аяга бөлмө ичи жарыкка толо түшкөндөй сезилди. Керим аны аялдабай эле коюнуна ката салып, сыртты карай жөнөп калды. Экөө топурап артынан ээрчишти. Жыгач эшиктен чыгып, Керим жаштардын чыгышын аярлай күтүп, анан экөөнө эшикти жабуусун ишарат кылып, машинени карай басты. Аздан кийин кара бумер Ошту карай учуп баратты. Мына балдарым, ата-бабаларым кылымдардан бери аздектеп сактап келаткан түпкү атабыз Агайша хандын алтын таажысы, деди Керим. Үйгө кирип, жарыкты күйгүзгөн соң, коюнундагыны үстөл үстүнө коюп жатып, үстөл үстүндө кызгылт жалтыр өңдөгү, маңдайы кабыкпактыкы сыяктуу кырдуу, учтанып турган чокусу ылдый алдына,
артына эки капталын карай ичке кырчылар түшүрүлгөн, алардын ортолоруна кооз оймо чиймелер салынган бир башкача баш кийим турду. Бул тааж эмес эле согушка кийчү туулга турбайбы? Деп акыры демин ичине алып тиктеп турган Аркыт дымыраган тынчтыкты бузду. Калпакка дагы окшоп кетет экен, деди Ая. Муну кийип Карача хан бабабыз согушка кирчү экен, элди дагы кабыл алчу экен, деди Керим ойлуу түрдө. Ая колу арчыган сүлгүнү ала калып, таажынын чаңын сүргүлөп жиберди эле ага ого бетер жаркырай түшкөнсүдү. Аркыт кийип көрбөйсүңбү? Деди ал. Хан болуп калгың бардыр. Хан сыяктуу президентпи? Жылмайды Аркыт. Сенде Карача хандын түздөн түз урпагы турганда мага болбойт. Сен кийип көр. Муну аял заты кийгенге болбойт, деди чорт кесе Керим. Кап, Бекболот болгондо бабасынын баш кийимин кийип көрбөйт беле. Мейлеми, кел Аркыт, сен кийип көр. Чын эле жолдуу бала экенсиң. Хан бабабыздын баш кийиминин касиети жугуп президент болуп калгың бардыр. Бысымылда, деп Керим кийгизген таажы Аркыттын башына колоктей түшүп, көзү көрүнбөй калды. О, деди ал таажыны өйдө көтөрө берип. Карача хан зор киши болгон окшойт. Мага оңой баш кийим чак келчү эмес эле, аскерде жүргөндө эң чоң баш кийимди мен кийчү элем. Башы ушундай чоң болгондон кийин ал менден эки эсе бийик алып киши болгон окшойт. Сенин боюң 2 метрге жакын, анда анык 3 метрден ашык беле. 3 болбосо дагы 2,5 ашса керек. Анан мага окшоп илмийбей кабелтеңирээк болгон болушу керек. Муну эми музейге түшсө атайы адистер изилдешер. Ооба, тетигил жазууга окшош оймо чиймелер да көптү айтып турса керек. Аларды дагы окуп чыгышар. Балдарым, мына таажыны көрдүңөр, деп кеп оролун башкага бурду Керим. Эми муну алдым жуттум ач көздөргө алдырып жибербей, элдин колуна кантип тийгизебиз? Аны мага коюңуз, ата. Азыр деген байланыштын заманы. Анын үстүнө менин тааныштарым дагы көп эмеспи. Ушунча кылымдар бою ата-бабаларыңыз аздектеп келген таберикти алдырып жиберсек, анда бизди арбактар кечирбейт. Сиз муну телевидениянын түз эфиринде, бүткүл элдин көзүнчө, байкоочу эксперттердин көз алдында президенттин өзүнө тапшырасыз. Жаныңызда Ая менен уулуңуз болот. Кудай тилегиңди берсин, балам. Ошондой кылсаң гана. Буйрса кылабыз. Мына азыртан баштап аракеттенип баштайбыз. Азыр эле интернетке Агайша хандын алтын таажысы табылды. Жакында мамлекетке өткөрүлүп берилет деген маалыматты алтын таажынын сүрөтү менен кошо киргизип жиберебиз. Тим кой, биз муну Бишкекке жеткиргиче элге таралып, коомчулук талкуулай берсин. Карача хандын деди Керим. Эл оозундагы божомолдо Агайша хандыкы деп айтылат. Ошон үчүн азырынча Агайша хандыкы дей туруп, анан кийинки маалыматыбызда Карача хандыкы экенин түшүндүрүшүбүз керек. Анда муну жанагы жомок окшош таржымалын дагы кошо интернетке киргизели, эл билсин, деди Ая. Албетте ошентебиз. Болгондо дагы азыртан калтырбай. Азыр кеч болуп кетти. Интернетке эртең деле баралы. Жок, азыр жөнөшүбүз керек. Ал эми эртең менен атамды, алтын таажын алып Бишкекке чыгып кетишибиз зарыл. Анча шашып эмне кереги бар, Аркыт? Тойго 5 эле күн калды. Ага чейин таажыны биз мамлекетке тапшырып үлгүргүдөй болушубуз керек. Мени жөн кыз эмес, ханышага үйлөнүп жатканымды баары билгендей болушсун. Мен кайдан ханыша болмок элем? Сен төрөлгөндө эле ханыша болуп төрөлгөнсүң. Туурабы, ата? Деп Аркыт жаштарды жылмая карап турган Керимге кайрылды. Туура, деп жиберди ал. Эми Кыргызстанда хандын тукуму экени тастыкталган бир гана кыз бар. Ал сенсиң. Андыктан таажы элге өткөндөн баштап сен белгилүү адамсың. Болгондо да ханышасың. Мен ханыша болгум келген жок. Көчөдө баратсаң элдин баары карай бергенинин эмнеси жакшы? Ансыз деле Аркыт Ашыровдун аялы ушубу деп карашмак. Мага ошол эле жетмек. Ал эми атинең эмне деп жатты экен? Эми эч нерсе дей алышпайт. Ошон үчүн да сенин ханыша экениңди эртерээк далилдешибиз керек. Макул.
Сизди дагы ата тарыхый баалуулукту мамлекетке өткөрүп бергениңиз үчүн куру кол коюшпайт, деп Аркыт эми жаштарды укмаксан булу окчунда алтын таажыны биринчи жолу көрүп жаткансып тиктеп турган Керимге кайрылды. Мыйзам боюнча тиешелүү энчиңизди беришет. Анысынын деле кереги жок эле. Эптеп мынабул элдин жүгүн көтөрүп берсек, анан эмне үчүн кереги жок? Ушунча байлыкты катып коюп, карызга батып жашап жүргөнүңүзгө таң калып жатам. Ошончо кылым бою ушул таберикти сактап келген ата бабаңыздын эрдигине баракелде. Жөн жеринен хандын тукуму болбосоңуз керек. Эми ошонун үзүрүн көрөсүздөр. Мамлекеттин сыйлыгы менен элдин сыйына арзыдыңыз. Сизге ардактуу атуулдукту бериш керек. Муну өткөрүп береличи, анан көрөбүз. Күмүш таажы табылса, андан бетер жакшы болмок. Анда эмесе ишке киришели. Күмүш таажы деле сиздей жакшы адамдардын колунда болсо табылып калар, деп Аркыт телефонун алып, алтын таажыны ары жак, бери жагынан чыгып тарткылап кирди. Агайша хандын алтын таажысы табылыптыр. Эми мамлекетке өткөрүлүп берилет экен деген кабар таң атпай бүт өлкөнү дүңгүрөттү. Бул бүдөмүк уламышты карылардан чала чарпыт угуп жүргөндөр ишене бербесе, мындан кулагдар болбогондор таң калыша интернетте казып киришти. Андагы жомок окшош билдирүүнү окушуп, эч ким деле ишенген жок. Тамаша көйдагы бирөөлөрдүн апыртмасы катары кабыл алышты. Зеригип отургандар Агайша хан тууралуу тарыхта калган, ошол эле интернетке илинген маалыматтардын чаңын үйлөп карашып, тарыхчылар билгендерин саймедирелеп киришти. Санжырачылар уккандарын эстешип, чаар китептерин кончторунан сууруп чыгып, маалыматка суусап турган элди камсыздаганга дал басташты. Айтор ар ким билгенин айтып, калганга аракет кылышты. Азырынча ал таажынын интернеттеги сүрөтү менен аны таптык дегендердин билдирүүсүнөн башка эч нерсени билбегендердин, делдейген кулактарына ишенгендердин, кызыл тилинин кычуусун кандырып алгысы келгендердин күжүсү күнү бою күчөдү. Алтын таажынын интернеттеги сүрөтүн ары бери ала салдыра карашып, бул кадимки эле сары фольга кагазынан олдоксон жасалган бирдеме экенин далилдеп да жиберишти. Кээ бирөөлөр анын кадимки эле македонский жөнүндөгү кинодогу шлемдин өзгөртүндүсү деп болжомолдошту. Кыскасы, жайкы саратанда көлөкөгө баш тыгып, каякка барып шамалдап келишти билбей, кыр-кырдын башын карап турган, сагызгандай шакылдап Саманканада самандын топону калбай калды десе, Самарканда топон суу каптаптыр деп өркүндөткөн. Сагызыңды чойгуча саясий санжыраңды саймедиреп жиберчү саясатчылар эс алууга кетип, эрмектер элитасын таппай турган коомчулукка бул жуда жакшы эле эрмек болду. Интернет менен иши жоктор менен компьютерди кооптону караган карапайымдарга аш-пыш дегиче саат сайын жаңылыктарды какылдап какшаган телерадио аркылуу жетип, көчөлөрдө күдүң кеп кыяны дыргаяктап жүрүп кетти. Бирок буга ишенгендер сейрек болуп, ушундай заманда кайсы неме ошондой баалуулукту мамлекетке өткөрүп берет? Бул жөн гана зериккен бирөөлөрдүн ойлоп тапкан тамашасы деген бүтүмгө келишип, мындай тамашанын уландысынан үмүттөнүшкөн жок. Бирок кечиндеси Агайшанын алтын таажысы Бишкекке алынып келинди. Анын мураскорлору өлкө президентине тапшырмакчы болуп байланыш издеп жатышат деген билдирүү Манастын эстелигин фон кылып тартылган алтын таажынын сүрөтү менен биргеликте интернетке илинди. Муну жомок деп ишенбегендер менен бул эмне деген жорук деп түшүнбөгөндөрдүн катарлары дагы эле көп болсо да, алар добул тийген токой сымал копшоло түшүштү. Балким ошондойдур деп күмөнсүгөндөрдүн саны көбөйдү. Ушундай заманда дагы мамлекетке байлыгын тапшыргандар чыгабы дегендер самсып жүрүштү. Айтор бүткүл өлкө боюнча ар кандай ой жоруулар үйдө да, көчөдө да, интернет айдыңында да түнү бою күжү болду. Жарык күндүн таңы атканда
Эми алтын таажынын мураскорлору тарабынан эмес, президенттин басма сөз кызматы жагынан мындай ишенимдүү маалымат тарады. Алтын таажынын мураскорлорунан болгон Агайша хандын урпактары белгилүү жаш саясатчы аркылуу президент менен байланышты. Алтын таажыны президентке өткөрүп берүү аземи коомдук телеканалдын түз эфиринде бүгүн кечки саат 19-да болот. Маалымат ачык айкын түрдө ошого жараша берген булагы эң абройлуу делген президенттин басма сөз кызматы болгондон кийин ким ишенбей коет. Баары бир эле элдин оозун эч ким тыя албагандан кийин түрдүү кептер ооздук бербей кетти. Бирок алардын багыты жакшылыктын болжолунда, замандын оңолушуна үмүттөнгөн маанайда болуп, эми күмүш таажы табылса, элибизге жакшылык орноп, мамлекетибиз гүлдөп өсөт деген ойду сүрөп, жакшы ой чар тарапта чам карактап турду. Аркыттын алиги түштүктүү кыздын артынан ошко барып, ага үйлөнө турган олуттуу ою барын билген соң, андан баш тартпай көшөрүп жаткандыгынан улам апасы да ойлоно түштү. Ал канчалык катуу болсо да, баласынан бир кыздын айынан адам катары баш тартса дагы эне катары кечип жибере алмак эмес. Андыктан кексе жаны алды артын карап иш кылганга мажбур болду. Ошондуктан кандай болуп кетет деген сактыкта тойду болтурбай койгонго же артка жылдырганга батынбады. Эгер артык алиги кызынан баш тартып, ага үйлөнүүдөн айнып кетсе, көп болсо тойканага кепилдик катары берилген акчага чыгым болушмак. Уулунун кең келечегинин жанында андай анча-мынча эмне болуп калыптыр. Дагы эле болсо тигинисинен баш тартууга катуу айттырып аракет кылып көрөт. Эгер ага болбосо дос душмандын көзүнө тойду өткөрүүгө мажбур болушат. Ал да эч нерсе эмес. Эгер ал элеттик эриктирме немесинен тажаганда ажыраштырып туруп, каалаган тектүү десе тектүү, билимдүү десе билимдүү, эң негизгиси өз чөйрөсүнүн кыздарынан чекесинен чертип алып бермей жаны жокпу? Азырынча Аркыттын айтканы менен боло туруп, ыңгайы келе калганда ишти өз ыңгайына буруп кетүү зарыл. Ошондуктан кийин куда болуп калсак, жүзүбүз жарыгыраак болсун деп, мурдагы күнү үйүнө келип уулуна кол салганда милицияга салып берген Бекболотту камактан бошоттурмак болду. Бул тууралуу күйөөсүнө айтып кеңешимиш болуп, анын пикирин сурамыш этип, анан кадыр баркынын күчүнө салып, аны милициядан бошотуп келүүсүн тапшырды. Саясий мансабы өкмөт башчылыкка чейин жеткен ал үйдө отуруп эле бул майда маселени бир-эки жерге телефон чалуу менен бүткөрүп коймок. Бирок аткара турган ишинин ошол майдалыгы тоскоол кылып, мындайча айтканда кичине көйгөйү менен жогорку кызматта отурган шакирттеринин башын ооруткусу келбей, өзүн таанып шагын сындырбайт деген ишенимде милициянын ошол майда бейбаштыктарды теске сала турган бөлүмүнүн башчысына кайрылды эле ал: «Байке, өзүңүз мыйзамды сыйлаган салаваттуу эле кишисиз. Анан кечөө кылмышкер катары каматып, кайра бүгүн келип алып, ал жакшы эле киши экен, өзүбүз эле ит болуп турбуз дегениңиз туура эмес да. Бул жигит бейбаштык кылганы үчүн 10 күнгө камалган бошото албайбыз», деп чорт кесе айтпаспы ал. 30га чыга элек болсо да кызматтык тепкичи тезден жогорулап бараткан бул жигиттин курчтукта салган эссиздигинен шагы сына түшкөн Ашымов шарт бурулуп сыртка чыга жөнөдү. Бак түбүндө туруп бир-эки жерге чалганынан кийин эле көп өтпөй алиги жаш бөлүм башчы жигит жанына дикилдей басып келип, какая тура калып кечирим сурап турду. «Эй бала, көзүңдү ачып жүрбөйсүңбү? Сен төрөлө электе сенин начальниктериң менин алдымда кызматымды кылып жүрүшчү. Азыр тезинен алиги жигитти бошотуп ээрчитип кел». «Жарайт», деп жүгүргөн бойдон кеткен ал аздан кийин эч нерсеге түшүнө бербеген кебетидеги Бекболотту ээрчитип келди. «Мына байке, сураган кишиңиз. Дагы бир жолу кечирип коюңуз. Эми бара берсем болобу?» «Бара бер», деп бурк эткен ал Бекболотту жумшак маанайда карады. «Кандай жигит? Ачууң тарадыбы?»
Эмне деп укпаганы же түшүнбөй калганы билинбеген Бекболот көзүнө жылуу учураган өңдү бүшүркөй карады. Сен экөөбүздү көрө албастар оңой эле араздаштырышыптыр. Ал үчүн жанагы интернет деген балени колдонушуптур, деп болгон ишти бир баштан айтып келип, азыр эми сенин карындашыңдын артынан менин уулум Ошкоч ээрчи кетип, ага үйлөнөм деп жатат. Андыктан экөөбүз жакында куда болуп калышыбыз мүмкүн. Сен да курчтук кылдың, биз дагы катуу кетип калдык. Кечирип кой. Сиз дагы кечирип коюңуз, деп кечирим сураганы менен ички ызасы бастай элек Бекболот бул улуу башын кичик кылган, жөн жеринен өзүн күнөөлүү эсептеген кишиге чечиле берген жок. Машинаң ачык бойдон калыптыр. Мен короого киргиздиртип койгом. Мени менен кошо барып айдап кет. Бекболот жетер жеткиче мисирейип унчуккан жок. Ага жараша Ашымов дагы үндөбөдү. Үйгө түшкөндөрүндө Ашымов Бекболотту үйгө кирип чай ичүүсүн өтүндү. Ал баш ийкемишетип машинесин карай басты. Аздан кийин машинесин от алдырып, дарбазаны карай арты менен берип келип, сигнал берди. Айдоочу ача салганында сыртка акырын чыгып, анан ордунан атырылткан бойдон көздөн кайым болду. Бекболот түз эле автобекетке келди. Каяка жоголуп кеттиң? Кезегиң эбак өтүп кетти. Чалсак телефонуң дайым эле өчүк болуп жатты, дешти кесиптештери. Жүрдүм да жумуштап. Шашылыш кетиш керек болуп жатат. Майга жеткидей киши бербейсиңерби? Мейли эми ал. Бирок жанагындай жоголуп кетмейди экинчи кайталаба, дешти. Түштөн кийин толтура жүргүнчү салган ал Ошту карай чыгып кетти. Ал күнү Керим менен Аяны салган, алтын таажыны алган Аркыт ага карама каршы багытта келаткан эле. Бирок алар кымыз ичкени Суусамырдагы боз үйлөргө бурулушкандарында Бекболот кан жолдо унаасын учурган бойдон өтүп кетип кездешпей калышты. Бекболоттун телефону милицияга түшкөнүндө эле өчкөн болчу. Автобекетке келгенинде кардар күткүчө миң алекетке түшүп жандыра албай койду. Ошко барганда оңдотормун деген ойго бекиген ал, атасы менен карындашы эң маанилүү, ал тургай өмүрлөрүн өзгөртүүчү жаңылыкты билдирели деп байланыша албай жатканын билген жок.